Assalamu alaikum. Amansızlar urmаттуу Tez Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы биздин мекендештер, көңүл буруңуздар. Учурда биз Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Раздольный айылында жүрөбүз. Мына ушул Раздольный айылынан участогы кенен жашаганга толук шарты бар үй сатууга коюлуп атат. Дарегини мен силерге жолдун боюнан, чоң жолдон баштап түшүндүрүп берейин. Фучиктен Бишкек шаарынан ылдый тарапка аэропортко карап жүргөнүңүздөрдө Объездной көчөсү менен кесилишинин көпүрөсүнөн өткөнүңүздөрдөн кийин ак жол посту. Мына ушул Раздольный айыл, илгери Раздольный, азыр ак жол деп аташат. Мына ушул ак жолго киргениңиздерден кийин эле дээрлик Поскайден өткөнүңүздөрдөн кийин бир 100 метрден кийин оң тарапка поворот келет. Бул жерде Ясмин деген дүкөн бар экен. Бул жерде да дүкөндөр, мынакей азык-түлүк дүкөндөрү. Кирип эле мына ушул дүкөндөрдүн жанындагы жол менен эле түп өйдөгө барасыздар. Ушул жол айылдын үстү менен эле түп-түз нар жакка барат экен. Абдыкайымова 6 деп Гистовага жазсаңыздар, ушул жерден түп-түз таап барасыздар. Сатыла турган үйгө барат. Мындан ылдый жүрсөңүздөр, Раздольныйдан кийин анан кийин Манас айылынан кийин Дача суу, аэропорт тараптарга карап кетесиздер. Нижний Чүй тарапка. Аэропорт тараптан өйдө чыксаңыздар, Манас айылынан өтүп, Раздольныйга киргениңиздерден кийин эле сол тарапка бурулуп киресиздер. Мынакей урматтуу мекендештер, биз сатыла турган үйгө да келип калдык. Сатыла турган үй дал мына ушул үй экен. Бул Абдыкайымова 9 деп аталат экен дареги. Гистовадан болсо Абдыкайымова 6 деп издеп келсеңиздер, дал ушул үйгө келет экенсиздер. Үй 13 сотук жерде жайгашкан. Жалпы үйдүн дээрлик аянты 150 метр квадраттын тегерегинде. Бул жакта чоң навеси бар. Мына ушундай. Көчө тарабы мына ушул дарбаза бүткөн жерден башталат. Мына калеткадан ушул үйгө карайт экен. Бул тарабы мына ушул дарбаза бүткөн жерге чейин. Ушул жерге чейин көчө тарабы. Артынан бул калеткадан мал киргизгенге артында сарайына өтүп кете турган проход дагы бар экен. Мен эми силерге үйдү кирип көрсөтө берейин. Жалпы 13 сотук баса белгилеп кете турган нерсе, бул үй водокачканын жанында жайгашкан. Тагыраагы суудан эч кандай проблема жок. Мына ушул көрүп турган водокачка ушул жерден суунун напору келет экен. Үй жалпы силерге айттык 150 метр квадраттын тегерегинде. Ичинде 6 бөлмө, кухня менен 6 бөлмө болуп калат. Санузелы бүт ичинде экен. Санузел азыр учурда бир санузел бар экен. Мына сыртта көрүп турган фундамент, бул дагы ошо экинчи санузелге фундамент коюп, сыртына трубаларını, суу түтүкчөлөрүн чыгарып коюптур. Свет 3 фаза. Абдыкайымова 9 деп дарегини дагы бир сыйра айтылып коелу. Бул жакта кичинекей навес, тандыр жайгашкан экен. Мен эми силерге үйдү кирип бир сыйра көрсөтө берейин. Үйдүн фундаменти аябай бийик, 1,20 жердин бетине чыгып турат, көрүп турасыздар. Артында болсо сарайы, анан огороддору бар экен. Бул жакта болсо очок канасы, анан көмүр сактай турган бөлмөлөр бар. Навес бийик жабылган, көрүп турганыңыздардай бышык материалдардан жабылган, трубаларынан калыңдыктарын көрүп турасыздар. Сплошной нар жака чейин навес жабылып өткөн. Бул жер болсо бүт мындай стяжка менен капталыптыр. Машина киргенге кенен, машина дарбазанын озуна да батат. Бул жака чейин машина портер дагы башка дагы кире берет. Жүрүңүздөр, эми мен силерди үй менен тааныштырып чыгайын. Жалпы 6 бөлмө деп айттык. Үйлөрдүн размерлерин божомол мен силерге примерно айтып чыгамын. Бул жерге кире бериши. Оң тарапка бул жакта кухня менен санузелге кирип кете турган эшик экен. Бул жагы болсо швейный цех. Бул жакта болсо мынакей негизги жашай турган үй. Бул жерден топкасы бар. Мынакей от жакканда ушул үйдүн баары ушул жерден жылыйт экен. Үй сырты силикатный кирпич болсо, ичи жонный кызыл бышкан кыш менен салынган экен. Илгери салынган, ошон үчүн бышык материалдар менен курулган экен. Бул жери үйгө кире бериштеги дагы бир кире бериши коридор, мынакей. Жалпы бул жерде 3 эшик турат, негизи 4 бөлмө. Биринчи бөлмө бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, мынакей. Бүт мебелдерден баары калат деп эле айтты ээси. Аны эми өзүңүздөр сүйлөшүп да көрөсүздөр. Ушул жерден эшик, же болбосо сырт жактан бул жерден эшик ачып, жанагы сырттагы куюлуп турган фундаментти санузел кылып, бул чоң үй тарапка дагы бир санузел кылабыз деген план эле деп түшүндүрдү. Бул биринчи бөлмөсү. Ал эми бул бөлмөнүн тушунда дагы бир эшик бар. Бул жакта болсо дагы бир мынакей бөлмө. Бул эми жаш балдардын уктоочу бөлмөсү, спальный. Узун туралары примерно 3-кө 3,30 чыга турган бөлмө. Үстүлөрү мындай пенопласт менен капталган, дубалдар обой болуп тур, паровой отоплениялары, терезелери жыгач терезе менен болгон. Так, эшиктери дагы кенен 1 метрлик эшиктер коюлган экен. Эми мурда коюлган эшиктер. Так, бул жакта болсо чоң зал,
коноктордун бөлмөсү мынакей үстү бүт мындай натяжный потолоктор болуп тур. Дуалдары обой, сонун моющий обойлар коюлган. Бул жагында чоң терезе, паровой отоплениясы, асты жыгач пол. Бунун жанында дагы бир ички бөлмө бар экен. Бул дагы уктоочу бөлмө, ошол жаш балдардын детский бөлмөсү экен. Мынакей, бул жагында 2 терезеси. Көрүп турганыңыздардай. Жалпы бул жакта 4 бөлмө болду. Азыр эми 5-чи бөлмөсүнө чоң бөлмө экен, аны цех кылып койдук дейт учурда. Аны кааласаңыздар, сиздер дагы чоң коноктордун бөлмөсү кылып, зал кылып иштетсеңиздер болот. Мынакей, бул эштен кирсеңиздер, азыр учурда швейный цех болуп иштеп турган бөлмө экен. Жылуу мындай. Бул жерде мына 5-6 машинка, бул жакта учурда банкалар дагы коюп коюптур. Кыскасы, буну дагы бир бөлмө кылсаңыздар болот экен. Так, бул бөлмөнүн узун туурасы бир 4,5-5ке, узуну бир 5,5-6 метр чыга турган чоң швейный цех экен. Эми учурда тиричилик кылып ушул жерде баягы тигүү цехини кылып колдонушат экен. Так, бул жактан киргениңиздерде 2 эшик, бул жагында санузел бар экен. Мынакей санузел. Бул жерде бүт машинкалары, аристон, бул жагында душ, бул жагында болсо мынакей туалетине чейин бүт жайгашкан. Бул биринчи санузел, жанакы көрүп турган фундамент 2-нчи санузелдин орду экен. Бул жактан болсо тамактануучу жай, кухняга кире турган кухнясы экен. Мынакей. Ушул эштен кирсеңиздер, кухнясы мынакей шкафтары, бул жакта бүт мындай кухонный эмеректери болгон. Бул жакта телевизорлары, уголный баягындай уголок стулдары бар экен. Мен эми силерге үйдүн баасын айтайын. Жалпы 150 метр квадратка жакыныраак бир санузел, нар жакта 2-нчи санузелдин дагы орду бар экен. 4 жилой бөлмөсү менен баасыны $65,000 сурап атыптыр. Али биз тартып бүтө элекпиз толук көрүңүздөр. Эгерде жактырып, ошондой жери кенен, шаарга жакын, аэропортко жакын, машина базарга, Дордойго жакын жерден үй издесеңиздер, анда мына ушул үй сиздердин үйүңүздөр. Бул жакта болсо очоккана, мынакей 40 литрлик флягасы турат, кичинекей казаны, чоң казаны. Бул жер эми очокканасы экен. Бул жакта болсо 2 дагы кичинекей комнаталар, майдачы үйдө нерселер тура турган бөлмөлөр. Көмүр же болбосо мына ушундай цементтерди, майдачы нерселерди калтырып кое турган. Бул жактан огородко өтө турган эшиги, мынакей артынан болсо жана силерге айткандай мал кире турган эшиги дагы бар экен. Бул жакта болсо малкана. Бул жерде 5 уй, бир 10дой кой кармаганбыз деп эси түшүндүрдү. Мен кирип бир сире көрсөтүп коеюн. Бул жакта мынакей азыр учурда чөптөр дагы бар экен, калган чөптөрү. Бул жакта козуларды кармап турганбыз дейт. Бул жагында болсо уй кармаганбыз деп түшүндүрдү. Эми мал сарай кылып колдонсоңуздар болот экен деген сөздү силерге түшүндүрүп коеюн дедим. Суудан проблемасы жок, светтен проблемасы жок. Үйдүн артында огороду мына ушул үйдөн башталат экен. Тегил сеткага чейин жакыныраак кылып көрсөтөйүн силерге. Мына ушул сеткага чейин үйдүн территориясы барат экен. Бул жерде мынакей көрүп турганыңыздардай бадыраң, тетиги жерде не турат, болгарскийлер турат, мисалы. Ошентип бул жакты огород кылып колдонсоңуздар да болот. Огородду кенен, бул жагында дагы бир 7-8 сотиктей жагы огород бойдон турат экен. Бул жакта болсо мынакей тоокканасы, ал эми могул эшиктен болсо үйдүн артынан өтүп келет экен. Айта кете турган нерсе, септик дагы ушул үйдүн арткы тарабында экен. Аны мен точно тактабадым, бирок ушул үйдүн арткы тарабына септик казылып ушул жакка калган дейт. Тетигил эмеден, кичинекей калеткадан малды айдап бул жакка өтүп келе берет экенсиздер. Баягы үйдүн астында тарабына аралабай, арты жагынан эле мына малды киргизгенге болот экен. Үйдүн арткы тарабында огород кенен, мынакей көрүп турганыңыздардай, мына ушул тараптан тетигил тосмого чейин, бул тарабы мына сол тарапта мынакей тосмого чейин. Кыскасын айтканда, огород иштеткенге дагы, мал кармаганга дагы, тоок кармаганга дагы аябай ыңгайлуу. Баасын сиздерге айтып түшүндүрдүк. Бул жактан огороддон да суу чыгат экен. Бул жерде көчөттөр дагы бар. Мынакей мен жакындатып көрсөтүп коеюн. Көчөттөр дагы бар, жаш көчөттөр. Огороддун арткы тарабынан полный тосулган, сетка менен тосулган. Кыскасы, мал жан боло турган болсо, нары бери өтүп кирбейт. Так, баасы $65,000. Кызыккандар экран астында телефон номерлерге чалып, байланышып, келип көрсөңүздөр болот. Алмашуу жолу жок, рассрочка жолу жок.
наличка акчага сатабыз деп түшүндүрдү. Аны сиздер ээси менен сүйлөшүп, баалашып, жаккан болсо алсаңыздар болот. Документтери кызыл китеп, 3 фаза, суудун бою, таза суунун бою, шаарга дагы, аэропортко дагы, машина базарга дагы, кыскасы аябай ыңгайлуу. Ош базарга дагы 10 мүнөттө жетебиз дейт, аэропортко дагы 10-15 мүнөттө жетип барабыз деп түшүндүрдү. Ийгилик баарыңыздарга.